Жалал Абад облусу, Жалал Абад шаары Кыргызстандын энергетиканын жүрөгү болгондуктан ошо мөңгүнүн состояниясын караган институтту Жалал Абадка алып келишибиз. Кыргызстан энергетика жок, өнүгө албайт. Азыркы убакта эмне болуп атат? 14 миллиард киловатт час жылына чыгарабыз. 14 миллиард киловатт час от жакканга эле кетет. Жаңы заводдорго, жаңы ишканаларга электр энергиясы жок. Өнүгүү жок. Ошондуктан жаңы КЭСтерди курушубуз керек. Тез арада малый КЭСтен баштап бул отдельный программа. Чоң КЭСтерге чейин өтүшүбүз керек. Камбарата 1, Камбарата 2-ны бүтүрүш керек аягы. Верхний Нарынский каскадыбыз жатат. Куланакта КЭСибиз жатат. Негизи эле КЭСтерибиз 60% износ основных фондов коет 60%дан өтүп калган. А бүт экономиканын инфраструктураны алсаңыз 35%га чейин төмөндөп кеткен да, ылдыйлап кеткен. Ошону ушул калпта сакталуу үчүн да 1,2 миллиард доллар керек жылына. Ошондуктан биз ушундай проекттерди түзүшүбүз керек КЭСтерден жактан. Өзүнүн өнүгүүн актаган мамлекетибизге түйшүк болбогон. Жанакы карыздарды алып атпайбызбы? Ошо мамлекеттин гарантиясынан алыс болушубуз керек. Ар бир проект биз түзгөн проект. Өзүн актаган проект болушубуз керек. Анын жолдору да бар. Аны кантип жасаганын да биз билебиз. Бул энергетика жагы. Мындан сырткары Жалал Абад өрөөнүндө дата центр курса болот. Бул эмне деген нерсе? Бүт маалыматтар келет. Азыркы убак электрондук убак болуп калбадыбы? Биз жанакы электрондук курултай жасайбыз деп атабыз, ошо маалыматтарды каяка сактайбыз. Жалал Абад өрөөнүндө 2 сонун жер бар. Бул Камбарата жак, анан Каракөл жак. Ошол жакта 2 дата центр туруш керек. Жанакы серверный деп коет, ошо маалымат сакталуучу жайлар. Ал өзүбүздүн жерибизде болуш керек. Ошол жерде баары бар. Жалал Абадта жалаң энергетиктерди. Бардык факторлор бар, ошон үчүн ошол жерде сакташыбыз керек.